Жаңы жыл майрамына карата коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча даярдык Бишкек шаардык милициясынын саптык кароосунда эски аянтта көрсөтүлдү. Иш-чарага 1500гө жакын кызматкер тартылып, 50ден ашык техниканын көргөзмөсү коюлду. Милициянын башчысы тартип сакчыларын жаңы жылдык иш-чараларга даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө коомдук тартипти жарандардын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча буйругунун талаптарын аткаруу максатында элдин коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздоону, жарандарга сапаттуу тейлөө көрсөтүүнү, айрыкча жаш балдардын ар кандай кырсыкка кабылуусун алдын алууну, көчөлөрдө, коомдук жайларда тартип бузууларга жол бербей, өздүк курам арасында мыйзамдуулукту жана кызматтык тартипти катуу сактоону талап кылды. Бүгүндөн баштап Бишкек шаарынын гарнизону 2 январга чейин жогорулатылган тартипте күнү түнү жумуш алып барат. Андан сырткары дагы ар бир Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин 2 айлык иш-чара, рейдтик иш-чара жүрүп атат. Бул дагы элдин коопсуздугуна жана ар кандай бир мыйзамсыз нерселер боюнча рейдтик иш-чараларды күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз.